урматтуу жаштар, урматтуу китеп окуу конкурсунун жеңүүчүлөрү жана бардык катышуучулар, сиздерди Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Ислам университети тарабынан уюштурулган салттуу китеп окуу конкурсундагы жигердүү катышууңар жана жеңишиңер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Илим бул нур, ал эми билимдүү адам ошол нур менен коомду жарык кылуучу чырак. Аллах субханаху ва таала берекелүү ыйык аятында Астагфиру билlah Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга айткын, ey хабибим, билген менен билбеген бир болобу дейт. Ушул аят илимдин артыкчылыгын айкын баяндап, инсандык даражага илим менен гана жетүүгө болорун көрсөтөт. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде илим алуу ар бир мусулман эркек жана аял үчүн милдет. Конкурска катышуу менен илимге болгон ыхласыңарды, Аллага жакындоого болгон умтулууңарды көрсөттүңөр. Китеп окуу бул убакытты пайдалуу өткөрүүнүн, акылды өстүрүүнүн жана жүрөккө таасир берүүчү эң кымбат жолдордун бири. Жылдан жылга окуучулардын санынын өсүшү бизди кубандырат. Биз коомубузда илимге умтулуу күчөп, жаштар арасында руханий аң сезим жанданып жатканынан кабар берет. Силер ушул өнүгүүнүн башында туруп жатасыңар. Силерге ийгилик, илимге болгон сүйүү, Аллахтын ыраазычылыгы болсун. Ар дайым изденүүдөн чарчабагыла. Китеп аркылуу жүрөгүбүздү, дүйнө таанымыбызды жана акырет турмушубузду да көркөмдөйбүз. Албетте, Аллах Таала тарабынан жер бетине ыйык 4 китеп жөнөтүлгөн: Таврат, Инжил, Забур, Куран. Эң акыркы пайгамбар, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ыйык Куранул Карим 23 жылдын ичинде толукталып жөнөтүлгөн. Аллах субханаху ва таала бул Куранды, бул динди Астагфиру билlah инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун деген аятында бул Куранды биз жөнөттүк жана кыяматка чейин биз мухафаза кылабыз деп өзүнүн кепилдигин алган. Мына видео роликтен көрүп кеттик, жылдан жылга катышуучулардын саны өсүп атыптыр. Бул жыл 30 000 катышуусу бул бизди абдан кубандырып отурат. Андыктан баардыгыңыздардан жараткан Кудайым өзү ыраазы болсун, заманыбыз тынч болсун, жеңүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Ал эми калган катышуучуларга дагы иншаллах келечекте көптөгөн бир ийгиликтерди Кудай Таала насип этсин. Ат-тайибин ат-тахирин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Eşkılarına geldiğinde baş neler görünür, bu baş neler ölsün de sürekli gide o etkilerinden Allah yaşamına yetimini verdi. Kitepin avtarı Kasım ulu Tölөгөн атабызды Кудай Таалам рахматын алсын. Мына ошол Тölөгөн атабыздын урпактарынан ким болсо дагы ошол урпактарына ошол белекти мен тапшырып койсом, Кудай буйруса, биздин динибиз кандай сонун дин, өтүп кеткен маркумдун аркасынан сооптор уланып барып турат экен. Бул динибизде бадал деген түшүнүк бар. Бадал хадж, бадал умра. Ошол ажылыкты бадал кылып кимге өтүп кеткен маркумга арнап атаган болсо, сообу ошол маркумга барып турат. Тölөгөн атабызга арнап ушул умра ибадатын Тölөгөн атабыздын урпактарынан бирөөсү барып келсин иншалла.